Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбызда белгилүү тарыхчы, этнограф жана фольклор жыйноочу Белек Солтоноев тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эмесе, балдар, бүгүнкү сабагыбыздан биздеги биринчи тарых жазуучусу, же болбосо фольклор жыйноочу, белгилүү этнограф, ушундай 3 адистикти бирдей алып жүргөн белгилүү тарыхый инсаныбыз, репрессиянын курмандыгы болгон дагы бир белгилүү каймактарыбыздын бири Белек Солтоноев болгон. Белек Солтоноев 1878 жылы Чоң Кемин айылында туулуп өскөн. Азыр анын айылы Тегирменти деп аталат. Мына ушул айылдан төрөлүп өскөнү менен Чолпон Атада орус жеке мектебинде билим алган экен. Ошондуктан Белек Солтоноев дагы артыкчылык баягы орус тилиндеги чыгармаларды, классикалык чыгармаларды дагы көп которгон. Ал которо билген жана орус окумуштуулардын кыргыздар жөнүндөгү изилдөөлөрүн аябай жакшы, терең изилдеп чыккан. Мисалы Бартольдтукун, Аристовтукун, Радловтукун, ушулардын баардыгын терең изилдеген тарыхчы деп айтсак болот. Бизде тарых жазуучулардан эң алгачкысы. Тарыхты кадимкидей жазма булактарга түшүрүү 1922 жылдан 24 жылга чейинки өкмөттүн атайын токтому менен фольклор жыйноо иштерине дагы активдүү катышып, бул киши көп материалдарды эл ичинен жыйнаган экен. Белек Солтоноевдун артыкчылыгы бир эле окуянын бир нече вариантын топтогон. Бир нече вариантын топтоп, ошону салыштырып отуруп, анан чындыкка жакын версиясын гана алган экен. Мындай окумуштуулук, мындай изилдөөчүлүк иш дайым эле боло бербейт. Жана бир эле изилдөөчүнүн колунда бир нече версия дагы болушу мүмкүн эмес. Мындай изилдөө өтө дыкаттык менен, илимде тактык менен жаралуучу нерсе. Ошондуктан Белек Солтоноевду биз кыргыз тарыхын жазган биринчи тарых жазмакер тарыхчы деп айтсак болот. Өмүрүндө 60 жыл жашаса, ошонун 40 жылын Кызыл Кыргызстан тарыхы деген эмгегин арнаган экен. Изденген эмгекти талап кылганы көрүнүп турат. Кызыл Кыргызстан тарыхы эмгеги 2 томдон турат. Ушул кезде азыр бардык китепканаларда жеткиликтүү десем жаңылбайм. Бирок ал китебин дагы өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө чыгара албай, көзү өтүп кеткен соң кызы киришип жүрүп бул китепти жыйнап чыгарган. Белек Солтоноев ушу элдин социалдык турмушун терең изилдеген этнограф да. Ал чоң тойлордо, аштарда кыргыздын тартиби, салты, жазылбаган мыйзамдары кандай экендигин баарын изилдеген. Ошондуктан анда салт, адат, үрп адат дегендердин баардыгын өтө терең билген киши. Мени бир кызыктырган нерсеси, ал кыргыздардын ошол өзү жашаган доорундагы мезгилде кандай катмарга бөлүнөрүн социологиялык жактан дагы изилдеген да. Мисалы, кыргызда дейт, баатыр 6, бай 4, кедей 8, кул 9, бий жалгыз деп классификацияга ажыратканда. Эми ошондо бай 4 десе, кандай байлар 4кө бөлүнөт, аны классификациялаган. Мисалы үчүн Март бай, Сасык бай дегендейчи. Аны эми баатыр 6 дегенин 6 баатыр кантип баатыр аталат? Алар өздөрүн кантип баатыр кылып жетилтет? Кантип баатыр болот эл ичинде дегенди айтып чыгат. Ал эми кедей 8 деген кедейлер дагы кандайдыр бир жол менен өзүнүн социалдык абалына байланыштуу 8 классификацияга бөлүп айтат. Ал эми кул 9 деген бул дагы кул болгон адамдардын жана кулдук өмүрдө жашаган адамдарды 9 классификацияга бөлүп карап атат. Ошонун баарын тескеген бий жалгыз деп, бийди бүт сурактын баары бийде деп, казы менен бийди жалгыз деп
ал эми ушулардын баардыгынын сурагы жалгыз бийде болот деп жыйынтыктаган. Бул эмне деген илим? Мунун баардыгын айкалыштырып, терип, классификацияга ажыратып кароонун өзү эмне деген билимди талап кылат. Эки тилди жакшы билгендиктен Белек Солтоноев абдан тарыхка дыкаттык менен мамиле жасаган. Тарыхты жазып калтырууда, дегенде ал араб алфавити менен иштесе дагы, кийин латын алфавити менен иштесе дагы бизге абдан көп баалуу материалдарды калтырып кеткен. Белек Солтоноев бир эле